Assalamu alaikum, урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу кары жаштар. Биз Кыргызстандын келечегин курабыз деп жакшы ниет, жакшы ой тилекти алдыбызга койгондон кийин эмне себептен биздин карындашыбыз Оразайым Нарматовага туура эмес сөздөрдү сүйлөйбүз? Айланайын кыргыз элим, чыныгы элге күйүп, элди жакшы жолго баштайм десеңиздер, ушуга окшогон туура эмес сүйлөгөн сөздөрдү, кызыбызга акарет келтирген сөздөрдү айтпайсыздарбы чыгып? Бул кызда эмне күнөө? Бул кыз ушу жаштайынан өзүнүн кыймыл аракет күчү менен, Кудайым берген үнү менен ушу кыргызды жакшы жакка үндөйлү деп жатса, ушуга тоскоолдук кылып атасыздар. Бул кыз бала деген болот. Кыздын 40 чачы улуу деп мына абаларым айтып кетти го. Бул кыз ар бирибиздин үйүбүздө бар. Апабыз да, энебиз да, эжебиз да, карындашыбыз да. Ар бир баланын баданынан бүткөн нерсеге бардык ата-эне ачуусу келет да. Ушуга туура эмес сүйлөгөн сөз үчүн жогорку жактагылар журт башы болом дегендер, ушуга жакшы көңүл буруп койсоңуздар. Бул кыздын жакшы айтып, таза сүйлөп койсо эле ушундай жаман жакка бурбаңыздар. Биз бул карындашыбыздын жүргөн жүрүм-турумун жакшы билебиз. Биз эле эмес, калың эл, кыргыз эли кайда жүрсө чындыкты чыркырата айтып жүргөнүн барды туура кабыл алып, туура түшүнүп жүрөт. Ошондуктан мен ушу карындашыбыз Оразайым Нарматовага алыстан туруп, Корея элинде туруп, туура эмес сүйлөгөн инемсиңби, агамсыңбы? Сен ушу кыздан кечирим сурап кой. Сенин да атаң, сенин да энең, сенин да карындашың, сенин да эжең бар. Эгерде биз ушундай сөздү сүйлөсөк, сен кандай кабыл алат элең? Ошон үчүн сен жигитчилик сөзүңдү мойнуна алып, ушу карындаштан кечирим сура. Эгерде ушу карындашыбыз Кыргызстанды гүлдөсүн, өссүн деп кайда жүрөсө чыркырап айтып жүрөт. Айланайын туугандар, бул биз эч качан элди, журтту бөлөлү деген оюбуз да жок. Улуулардын жолуна түшөлү деп атабыз го. Ушу аксакалдардын кеңешин укпайлыбы? Ушу жаштар ушу улуулардын сөзүн угуп, улуулардын жолун улап, жакшы биримдикте, бейпилдик жашоого баралы деген жакшы таза ниетибиз болсо, ушуга окшогон туура эмес ыплас сөздөрдү сүйлөбөйлү. Урматтуу алыстагы мекендештер, урматтуу Россия элинде жүргөн менин боордош, тууган, ака-ука карындаштарым, кайда болмоңуздар, жараткан Алла назарын салып турат. Болгон чындыкты туурасын туурадай айтып турсаңыздар, сиздерди калың эл өзү колдоп алат го. Ар дайым Кыргызстан бир бололу, бүтүн бололу, кайда бололу, аман бололу. Жараткан эгем өзү колдосо, пешенесине жазса, ушу азыркы президенттикке ат салышып аткан агаларыбыз Кудайым насип кылганы өтөр. Буга алдын ала теригип, бири-бирибизге жаман сөз айтып, бири-бирибизди жамандап, ушактап эч жерге барбайбыз. Бардык нерсе убакыт саатында, убакыт саат ченемделген. Бардыгы кетет. Калың ел калат экенбиз аркада, убакыт өткөндөн кийин. Ошол үчүн бири-бирибизге жаман туура эмес сөздөрдү айтпайлы. Бардыгыңыздарга көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Ар дайым биримдикте, ынтымакта, байгерчиликте жашайлы. Кыргызстан өнүксүн десек.